Жалал Абад областына караштуу Токтогул районундагы Бала Чычкан айылында дине тарбия мугалими мас абалында окуучуну мыкаачылык менен сабап алган. Дарыгерлер баланын абалы канааттандырарлык деп айтып жатышат. Бул тууралуу жабыркаган баланын атасы Кубан Токтоназаров журналисттерге билдирген. Анын айтымында үстүбүздөгү жылдын 28 апрелинде 32 жаштагы дине тарбия мугалими Эсенбек Дөөлөев 13 жаштагы Ырыскелди Мыктыкеримовду сабаган. Кечинде балам көчөдө ойноп жатса, Эсенбек Дөөлөев мас абалында балдарды коркуткан. Менин балам качканга жетишпей калгандыктан аны сабаган. Өтүп бара жаткан окуучу кыздарга Эсенбек алаксып калганда, балам качып кеткенге үлгүргөн. Балам үйгө кам болуп чуркап келди. Ооруканага алып барсам, Диаз Мадияров аттуу дарыгер текшерип, абалы жакшы экендигин айтты деп билдирген жабырлануучунун атасы. Милиция кызматкерлери 1 сааттан кийин келишкен. Бирок алар медициналык жыйынтык